Анан өлүк болсо демеле суудай эметип жатат дейт. Ошол өлүктү үстүбүзгө ыргытып, өлмүш болуп өзүбүз ошо өлүктүн астында калып, тирүү калгам деп ошонусун айтты. Анан кийин бир өзбек эме кылып ыстык менен өлүктүн үстүнө биз жатсак, биздин үстүгө чыгып ыстык менен сайкалады. Сайкалаганда биз дымыбызды чыгарган жокпуз, ал өзбек эмнегедир артында эметсе керек. Ал эметкенде бакырып жибергенде анан ого бетер эметкен артынан немелер кууп келип, ал немистер кетип калды. Ошентип биз төртөөбүз тирүү калдык. Бирөө кайтыш болуп кетти да, калган төрт ач калабыз дейт. Жер наныбыз жок, күн ысык, суу суусадык дейт. Эмне кылабыз деп, жана боор токтоп турсак эметип калат деп, боор токтоп боорубуз менен жылып эметип барсак, бир канты менен суудай агып турган жер бар экен дейт, чөйөт болуп калат. Үстүндөгү калкыган канды калпып жеп туруп, астындагы суусун угуштап ичип, ошол жана өлгөн өзбектин эмесинен бир нантык дейт, ошонубуз бар кусок кылып жеп алып, анан ушу суусаганда жана канды суусун кылып ичип, мына ушундай кыйынчылык, согуш мезгилинде ушундай кыйынчылыктарды көргөнбүз деп ошол жөнүндө айтып берди. Анан госпиталга 2 жолу жатып эметкенде ага медаль берилген экен, барып аны эмеде госпиталда жатып ала албай калыптыр. Ал жөнүндө айтып берген эле, ала албай калдым деп. Анан кийин кайда өсүп өткөндөн кийин жанагы Чыныбаева Гүлмире деп коет, Көчөктүн кызы, улуу кызы. Ошол эмеден компьютерден караштырып издеп отуруп, дагы ушу согуш темасы жөнүндө эме кылган. Анан аны таап, ошол албай калган ордени жөнүндө маалыматтар, толук маалыматтар чыкты. Анысын эми дагы изилдеп эметебиз го. Эми апа, сизге рахмат. Ден соолукта болуңуз, бар болуңуз.